Бул видеодо биз Сеулдан Куала-Лумпурга учуп барганыбызды айтып берейин. Биздин рейсибиз эртең мененки 6-да болгондуктан регистрациябыз 3-төрдө башталып, биз акыркы метролор менен түнкү саат 12де үйдөн аэропортко жөнөдүк. Аэропортко келсек, элдер деле жок, баардыгы укташып аткан. Биз дагы эптеп уктап регистрацияны күтүп, анан кийин самолетубузду күтүп отурдук. Бул жолу менен 5-6 сааттай учтук. Түз рейс болчу. Анан кийин аэропортко келгенде ишин тартпай калыптырам. Ошо менен эптеп паспорт контроль өтүп, таксибизге отуруп, өзүбүздүн отелибизге жөнөдүк. Жолдон кетип баратып ушундай сонун пальмалардан токойлордун баарын көрүп кеттик. Анткени Малайзия экваторго жакын болгондуктан тропик экен бул жагы. Анан бул жерден болсо алыстан ушул Мирдека деген имарат көрүнөт экен. Бул имарат дүйнөдөгү ошо Бурж Халифадан кийин эле экинчи орунда турган бийиктиги боюнча имарат экен. Бирок чынын айтсам, Сеулдагы Lotte Tower менен эле тең, просто бунун ийнеси узун болуп калыптыр да. Аэропорттон отелге чейин убакыт бул жолу менен 1 саат алды. Адресибиз кичине туура эмес болуп калып, отелибизден 1 километр алыстыкта токтоп калдык. Байкасам, бул жакта дагы Сеулдагыдай Beam деген самокаттар бар экен, жана 7-Eleven'ди байкадым. Анан макул деп, ушундай Индия ресторанына кирип тамак жейлик дедик. Адаттагыдай эле chicken tikka masala жана нан заказ берип жедик, жана ушундай чай ичтик. Бирок бул ресторандагы чай мага жаккан жок, өтө таттуу экен. Бирок могул десерттери жакты, буламык окшош экен. Анан кийин өзүбүздүн отелибизге чейин жөнөдүк. Бул жер Куала-Лумпурдун эң белгилүү ушундай перекресток экен. Бул жерден элдер сүрөткө түшүп, алыс жактан Петронас имараттары көрүнөт экен. Алдыбыздан биз эртеси күнү түшө турган ушундай 2 кабаттуу автобус өтүп кетти дагы, жана ушул монорельс жүрөт экен. Ылдамдыгы болсо жана кыска экен. Өзүбүз ушуга түшүп көрөйүн деп ошо менен түшпөй дагы кетип калдык, айла жок. Бирок көрүнүшү аябай сонун көрүнөт экен, өзүнчө эле футуристический деп айтсам болот. Дал ушул перекресток жерде ар кандай молдор бар экен, торговый центрлар, ичинде болсо Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Fendi бардык белгилүү люксовый брендтердин бардыгы бар экен. Мисалы, могул эшикте Coach'тун өзүнчө дүкөнү бар экен. Анан могул Павильон деген эң белгилүү торговый центр экен. Биз бул жерден ошо басып кетип бараттык. Эшикте болсо кичине жамгыр себелеп жатты. Аба ырайы болсо ысык эле, анан аябай ным болуп турду, тропик болгонунан. Аба ырайы болсо Сеулдагыдай эле окшош болду. Биздин байкашыбыз боюнча Куала-Лумпурда толтура бийик, сонун тим эле жаңы имараттар салынып жатыптыр. Бирок ушундай тротуарлар менен проблема экен. Кетип баратсаң эле тротуарлар орто жолдон жок болуп кетет экен. Аябай ничке, тротуарлары ойлонуштурулган эмес экен. Шаардын инфраструктурасынын өнүгүшү имараттардан калып калыптыр. Ошентип отелибизге жетип алдык. Кийинки видеодо көрсөтөм.